Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, дагы бир кыssa окуя эсиме түшүп кетти. Азыр куштарды карап отуруп, биз Токойдо жүрөбүз. Азыр бир куштарды көрүп калып, ошо куштар тууралуу бир окуя эсиме түшүп кетти. Атасы баласына ар дайым жымжыр сөз, ашча сөз, эшекке жөөк айтор. Кайырмакка илинбейт, кандай балык аны билесиздер өзүңүздөр. Ошонун насааттарын айтып берет экен да. Баласы дагы бир сүйлөп коет, бир сүйлөбөйт, анан бир унчукпай коет экен да. Башка бир уучулар менен таанышып калып, ошо уучулар менен алар эми жаңы да, ошолор менен ууга чыгышып, ууда бир куштарды аңдып, байкап, карап жүрүшүп, куш көтөрүлүп учкан учурда үн чыгат, какылдайт, жана аны атып өлтүрүшөт экен да. Мына аттык өлтүрдүк деп кыйкырган учурда башка куштар качып кетет экен. Анда уучу келип туруп, тааныбаган уучу, жаңы уучу, эми таанышка үлгүрө элек уучу келип туруп аны башка урат экен. Сен сүйлөй элең, буга чейин сүйлөбөдүң го деп. Ошондо баягы кичинекей жигит айтат экен да. Куш унчукпай жүрүп, унчукпаганда, жайында катканда ал тирик калмак эле. Ал өзгө жараша жазасын алды. Өзгө жараша кылмышка сүйлөгөнүнө жараша жазасын алып калды. Мен дагы сүйлөгөнүмө жараша башыма жеп калдым дейт да. Айтайын дегеним, чындыгында бүгүн көп сүйлөгөндөр көп да. Айрыкча дин маселесинде ашча сүйлөй беришет. Ар ким сүйлөй берет. Ар нерсени сүйлөй берет. Бирок ар бир сөзүбүздү таразалап, салмактап көрө турган болсок, 1099-у пайдалуу, калганы бүт зыян болуп калышы мүмкүн. Ашыкча жөн эле сүйлөй берет бүгүн. Маанисиз, максатсыз сүйлөй берет. Ибрахим Атхамдын окуясы бар. Ибрахим Атхамдан суроо беришкенде, суроо жооп кылып жатып, бир суроо келип калып, ошол окуясы эсине түшүп кетип, ошол окуяны айтып берет экен да. Ибрахим Атхам ошол церковго, зиярат кылуучу жерге барып, попту көрүп, поп менен жолугуп сүйлөшүп калып, поп бир эле нокот жейт экен да. Ага зиярат кылгандар, башкалар өтө көп келет экен адамдар. Анын бир нокот жеп алып, бир күнгө чыдагандыгын көрүп таң калат экен. Жана бул ар дайым ушундай экендигин айткан учурда өтө таң калып, сен кантип чыдабай жүрөсүң, кантип чыдап жүрөсүң дейт экен да. Чындыгында бүгүн сиз ойлоңуз, бир жаңакты жеп алып, бир сааттан кечке жүрө берсеңиз. Ал айтат, поп айтат, мен ушул нерсени жегеним үчүн адамдар ушундай жакшы адам деп ойлошуп, ушундай зыяраттарга келишип, мени шан шөкөттү, бак талайга бөлөп калышат. Ошондуктан мен ат жүрө беремин дейт да. Мен үйрөнүп калдым ушуга. Адамдардын келип макташы, адамдардын келип сый-урмат белек бериши, башка айтор. Ушул нерселер мени үйрөтүп койду бул нерсеге дейт. Бирок сен Ибрахим Атхам мусулман экенсиң, Кудайга баш ийсең, чыныгы Кудайга баш ийип, чыныгы таква болуп, чыныгы Аллахтын аскери боло турган болсоң, сага мындан дагы миңдеген сыйлыктарды берип коет. Бараң шараңды күндөрдү берип коет. Аш экендигиң эмес, эч нерсе жебей дагы жүрө бере турган болуп каласың дейт да. Чындыгында бакыттын даамын чындап тапсаңыз, бактылуулуктун даамын чыныгы тапсаңыз, ачкарлыкта эсиңе чыгып калат. Мисалы, орозодо мисалы канчалык бактылуу болуп жүрөбүз, ошо ачтыгыбыз дагы эсибизге келбейт го. Чындыгында. Умрага барсаңыз, ажылыкка барсаңыз, мисалы кичинекей суда кайнатылган күрүчтөр жеп алып тура жүрө бересиз ибадат менен. Бул дүйнөнүн камы эсиңизден чыгат, акыретти гана ойлоп каласыз дагы. Ошол нерселер эсиңизден чыгат. Чындыгында урматтуу мекендешим, ойлоно турган маселелерден ким жеген нерсесин гана ойлонсо, сарылап туруп халалникте эмне бар, кеч жатканда не жейм деп жатып, сартан кечке курсагын гана ойлой турган болсо, курсагы анын ойлору, түйшүгү курсагы гана боло турган болсо, курсагынын артынан эмне чыгат? Ал жеген нерсеси эмне болуп чыгып кетет? Ошол нерседен айырмасы жок, анын кадыр баркы Кудай Тааланын алдында.